Израилдин бийлиги чакан учкучсуз дрондордун каттамдарын коопсуз координациялоо үчүн диспетчердик бөлмөсүн сыноодон өткөрүп келди. Январь айында башталган 2 жылга созулуучу сыноо иштеринин биринчи бөлүгүндө Хадера шаарынын аба аймагы 5 фирмага берилген. Алар диспетчердик бөлүмдүн реакциясын сыноо үчүн 56 чакырым алыстыктагы Халифа шаарындагы кесилиш жерлерде дрондорду учуруп көрүшкөн. Компьютердик микросхемаларды чыгарган дүйнөдөгү ири Samsung компаниясы глобалдык тартыш уланып жаткан чакта жарым өткөргүч тармагындагы олуттуу тең салмактуулук тууралуу эскертти. Түштүк кореялык компания дизайн иштерине байланыштуу кийинки Galaxy Note смартфону кечирээк чыгарылышы ыктымал экенин айтты. Микросхемалардын тартыштыгынан улам коронавирустан кийин экономиканы жандантуу жараяны кечеңдеши мүмкүн деген кооптонуулар болууда. Орусиялык робот чыгарган Promobot компаниясы адамга окшогон роботторду чыгаруу максатында жаңы изилдөө жана өнүктүрүү бөлүмүн ачты. Командада сүрөтчүлөр жана 3 ченемдүү моделин иштеп чыгуучу адистер иш алып барат. Учурда алар эркек кишиге окшогон Алексей аттуу адамсымал роботтун үстүнөн иштеп жатат. Аны жылдын аягында жапырт сатууга чыгарууну башташат. Берүүнүн аягында пандемиядан улам 1 айга кечиксе дагы, Жапонияда Nintendonун алгачкы аттракцион паркы ачылды. Анда Mario Kart аттракциону жана Буссердин чеби жасалган. Мындан сырткары Super Mario оюнундагы каармандар жасалып, Жапониянын батышындагы Осака шаарында Universal студиолордун көңүл ачуучу паркынын бир бөлүгүнө айланды.